Кутмандуу күн, ардактуу апалар, аталар, эжекелер, байкелер, сиңдилер, карындаш дебедимби мен дагы. Сиңдилер жана энилер, баарыңыздарга салам. Сиздер менен бирге чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты башталды. Кандайсыз, маанайыңыз сонунбу? Эмне жаңылык болуп атат? Ылдый жакка жазып койгонду унутпаңыз, биз менен саламдашууңузду. Анан албетте, эгерде ушул YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда биздин YouTubeга катталганды унутпаңыз. Жакты белгисин ар бир подкастка коюп, жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз, мен абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Атым Аку. Жана биз бүгүн сиздер менен чогуу чыбыкпы же сүйлөшүүбү деген теманы тереңде сөз кылалы деп турабыз. Чыбыкпы же сүйлөшүүбү? Кандай дейсиз? Мурунку подкастта баланы дароо эле чаап, уруп кирбей сүйлөшүш керек, анын сезимдерин эске алыш керек, кантип туура сүйлөшүш керек. Мына ошол жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү подкастта ошол теманы андан ары улантабыз. Чындыгында агрессия көрсөтүү, уруп чабуу сыяктуу тарбиялоо бул мындай чара туура эмес чаралардын бири. Балаңызды жазалап бурчка тургузуп, караңгы бөлмөгө камап, чыбык менен чапкылап, анын жүрүм турумунун өзгөрүшүнө жардам бере албайсыз. Кичине кезинде бала чоңдордун реакциясы жөнүндө гана ойлонот да, апам эмне дейт, атам эмне дейт деп. Эң эле жакын адамдарынан корккон бала психикалык карама каршылыктарга кептелип калат. Мээсинин бир бөлүгү аны коркуткан ата-энесинен качууга шашса, экинчи бөлүгү коргонууга, жардам издөөгө умтулуп, туңгуякка түшүп калат. Психологдор зомбулукту көрүп чоңойгон бала кийин өзү да зомбулук көрсөтөт деген бекер айтышпаптыр, элестетиңиз. Зомбулукту көрүп чоңойгон бала кийин да өзү зомбулук көрсөтөт. Анткени баланын мээсинде күч менен тарбиялоо кадимки көрүнүш деген программа калыптанып калат да. Тарбиялаш үчүн күч колдонуш керек, бир чабыш керек деп. Тарбия деген ушундай эле болот. Баланы кез-кезде чаап туруш керек деген түшүнүктөрдөн арылганда гана балаңызды туура тарбиялоого бет алган болосуз. Балаңыз оор катачылык кетирсе, ага күч колдонбой кырдаалды кантип оңдоону ойлонуңуз. Мисалы, бала оюнчуктарын чачып жиберди дейли эле, же болбосо гүл салган идишти сындырып алды. Баарын өзүнө тазалантыңыз. Урушуп, уруп эмес, сөз менен жеткирип айттыңыз. Мектепке окуу куралын же кийимин унутса, классташтарынан же мугалимден жардам сурасын өзү. Маселесин өзү чечкенге үйрөнүш керек. Ошондо буюмдарына болгон жоопкерчиликти сезе алат. Караңызчы кандай сонун. Бул эң сонун ыкма, бирок бир жагынан мен билем да, бул жакшы көргөн балаңдан чыбыкты аяба деген да сөз бар. Анын негизинде, мисалы, чыбыкты аяба дегенде кандай, бирдеме кылса эле баары эле уруп чаап жатып калып эмес, баары жагдайып, баары бүткөндөн кийин 2-3 жолу эскертип бергенде, бирок бала дагы эле кайталай берсе, анда балам, сенин кылганың бул туура эмес. Мен сенин бир аз денеңди оорутуп, чыбык менен бутка чаап коеюн деп туруп, анан бутка чыбык менен чаап койгондорго бар да, бул еврейлердин ыкмасы көбүнчө. Анан алар балага биринчи түшүндүрүп айтат, эмнеде экенин кеп, эмнеге апасынын анчусу келгенин, эмнеге аны жазалагысы келип атканын. Анан бул балтыр жака чып-чып этип 2 же 3 жолу же 5 жолу чыбык менен чаап коет экен. Кызыгы, ушул чыбык менен балтырга же жамбашка чапканда мунун медициналык жактан пайдасы бар экен да, кызыгы. Медициналык жактан бул пайдалуу, балдарга кан айланууну жакшыртат дейт. Демек, мээси жакшы иштеп калабы же айтор. Мен ушундай кылыңыз, балаңызды чыбык менен чабыңыз деген алыстымын, бирок ушундай да ыкмалар бар экенин айта кетейин дедим. Өзүңүздүн сабырдуулугуңузду машыктырыңыз. Ар кандай талаш тартыш, оор кырдаалда чоң адам экениңизди эске салыңыз да. Мисалы, балдары кыжырдантат, манипуляцияга жана башка айла амалдарга жакын болот го. Мен монтпой коем, анда тамак ичпей коем деп. Мындай учурда сабырыңызды машыктырыңыз. Бала өзүнүн дүйнө таанымын гана калыптандырып жатат. Ата-эненин милдети аны тарбиялоо жана сабырдуулук менен туура жолду көрсөтүү. Айрым үй-бүлөдө балага ата-энесинин бир сөзү же кабак кашы эле жетиштүү да. Бул баланын коркконунан кабар бербейт. Анын үй-бүлөдөгү эрежелерди билип, кайсы жерден жаза тайып жатканын түшүнгөнүнөн жардам кабар берет. Бала дүйнөнү таанып билиш үчүн көп нерсеге тыюу салбаңыз. Тыюулар баланын өзүнө же анын айланасындагыларга зыян алып келсе гана болду. Болбогону жакшы да. Мисалы, зыян алып келген жокпу, дүйнөнү таанысын, көрсүн, билсин, кармап көрсүн, жеп көрсүн, иштеп көрсүн. Мисалы, 6 жашка чейинки бала эмне үчүн үйдөн алыска кетип ойнобошу керек экенин билиши керек. Анткени сыртта көчөдө унаалар жүргөн чоң жол бар. Өмүрүңө коркунучтуу болот, сүзүп кетсем мондай болуп каласың депчи, мен көчөгө чыкпа деп айттым. Айтканымды аткарасың, анткени мен сенин апаңмын деген себеп жарабайт. Балам,
сен кичинекейсиң, сени көрбөй калышы мүмкүн, качып жетишпей каласың, оюнга алаксып кетесиң, ошондуктан мен жок, алыс жолго чыкпа деп түшүндүрүү туура экен. Өзүң күнөөлүүсүң деп баланы айыптаганды токтотуш керек. Лексиконуңуздан өзүң күнөөлүүсүң, көрдүңбү, ушуну көрмөксүң деген сөздөрдү бейраттолу өчүрүп таштаңыз. Мындай кемсинтүүлөр баланын мээсинин өнүгүшүнө гана тоскоол болот. Караңызчы, мээсинин өнүгүүсүнө. Көп айтабыз бул сөздөрдү. Балага эле эмес, бири-бирибизге деле. Мына сен ушуну көрмөксүң, ушуну айтпадым беле деп анан табабыз канып жатып калат го. Бала ата-энесинин көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн гана тентектик кылат да. Эгерде жоош балаңыз бир учурда эле ашкере тентек болуп атса, сөз укпай атса, мектепте тарбиясы бузулуп кетсе, демек көйгөй үй бүлөдө. Балага мээрим жетпей атат. Ага толук кандуу көңүл бурулбай калган. Бала кезинде адамдын психологиялык өзөлү калыптанып, башка адамдар менен баарлашуунун пайдабалы өтүп элек. Бала чагында балаңызга таккай кыйкырып ызаланган болсоңуз, анда келечекте мындай балдар өзүн төмөн баалаган адам болуп чоңоет. Караңызчы, кичинекейдеги биздин кенедей кезибиздеги ушундай кандай дейм, ыкмалар, биздин тарбиябыз баланын келечегине кандай таасир берет. Анан үй бүлөлүк чечимдерди кабыл алууга да балдарды аралаштырган жакшы дешет. Бала кезинен баягы үй бүлө маанилүү экенин түшүнүш үчүн ар кандай чечимдерге аралаштырган жакшы. Мисалы, дүкөнгө барганда кандай нан алалы деп, же болбосо сенин бөлмөңдү кандай түскө боеп коелу, же болбосо кайсы үйүң жагат, кандай түстөгү кийим алалык сага деп ушундай чечимдерге аралаштыра турган болсоңуз, сиз баланы келечекте үй бүлөлүк жашоого тарбиялаган болосуз дейт. Ар бир ата-эненин өзүнүн баласына карата ыкмалары бар. Анан уруша берген бала чын аягында түшүнбөй калат, чапмайынча түшүнбөй калат да. Анан ошондо бул деген ушундай, менин балам чапмайынча түшүнбөйт дейт да. Бирок бала чапмайынча түшүнбөгөндүктөн эмес, мээси блоктолуп калат, байкуш түшүнбөй калат, мүмкүн. Же болбосо бир сөз менен акырын айтып сүйлөшкөн балдарды карасаң, сезимтал, кенедейинен эле интеллектүү, кенедейинен эле интеллигентный адам болуп чоңоет да. Карасаңчы, анан аны менен сен өзүңдү аны баладай кылып калжаңдап сүйлөшө албайсың да. Анан ага мындай улуттуу мамиле кылып, ага сый, урмат менен мамиле кылып сүйлөшөсүң. Анткени үй бүлөдө тарбиясы ошондой. Ардактуу угарман, сизчи балаңызды тарбиялоодо кандай ыкманы колдоносуз, кандай кылып сүйлөшөсүз, кандай ыкмалар сизге жардам берет? Сиздин балаңыз менен иштешкенге бул тууралуу дагы бөлүшүп кетсеңиз, мен абдан кубанычта болом. Комментарий жазсаңыз болот, же болбосо WhatsApp номерубузга пикир калтырсаңыз болот. WhatsApp номерубузду кайталай кетейин. +1 301 760 60 жана 70. Дагы бир жолу кайталайын. +1 301 760 60 жана 70. Дал ушул сандарга жазсаңыз болот. Мисалы, аку менин балам ушундай кантип тарбиялашты билбей атам деген сурооңуз болсо, же биз ушул ыкманы колдонобуз, ушул жөнүндө подкаст жазсаңар жакшы болмок деген сунуштар болсо, анда албетте биз булардын баардыгын эске алабыз дагы. Анан кийинки подкасттарда сиздин сунуштарды аткарганга аракет кылабыз. Жана унутпаңыз, дагы бир жолу унутпаңыз, YouTube каналга катталыңыз жана жакындарыңыз менен ушуну бөлүшүңүз. Алкитап Чекит медиа сайты бар. Эгерде сиз браузерден издей турган болсоңуз, www.chekit Алкитап Чекит медиа деп жазсаңыз, биздин сайт чыгат. Ал жакта сонун сабактар бар, сонун маалыматтар бар, жана албетте баардыгы сиздер үчүн. Кеттик достор, алдыны көздөй. Баланы кандай кылып тарбиялайсыз? Кайсы ыкма жардам берет? Кандай ыкмалы менен тарбиялаган жакшы? Тажрыйбалуу апалар суранабыз, аталар суранабыз. Өзүңүздүн пикириңизди жазып кетиңиз. Анан мени бала чакта ушундай кылып тарбиялаган, мен бала чакта мондай болгон деген ойлор болсо, өзүңүздүн бөлүшкүңүз келген ушундай бир ойлор болсо, анда жазып койсоңуз болот. Аны дагы, бул да биз үчүн абдан маанилүү. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Комментарий жазыңыз ылдый жакка, биздин суроолорубузга жооп калтырып кетиңиз. Кайрадан амандашканча, бай. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.